Assalamu aleykum ustaz. Kur'andагы эң үмүт берген аятты айтып бериңизчи дейт. Эң мындай адамды үмүттөндүргөн, мындай жакшы амалга себеп болгон. Чында шыктанта турган, эрденте турган, дем бере турган көп 3 түрлүү аят менен жооп берсек болот. Биринчиси, сиз ага маани бербейсиз, бирок бул эң биринчиси. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен деп Курандын башында, ар бир иштин башында айтып атканыңыз, мунун өзү эң Курандагы үмүт бере турган аят болот. Бисмилла негизи аят болуп эсептелет Ханафи мазхабта. Малики мазхабта гана табаррук үчүн келген дейт. Алардан башка 3 мазхабта аят дейт. Болгон имам Шафии, имам Хамбалилер Фатиханын биринчи аяты, кийин калган 110 сүрөнүн биринчи аяты дейт. Ханафи мазхаб жок дейт. Куран илиминде айтат, бул Куранда келдиби, сахабалар жаздыбы? Курандагы жок нерсени жазбайт эле. Курандын ичинде бисмиллахир-рахманир-рахим бул аят болот, бирок Фатиханын биринчи аяты эмес, кийинки сүрөлөрдүн биринчи аяты эмес, бал хия аятун тамматун унзилат лил фасл байна сувар. Толук жекече бир аят, максаты эки сүрөнүн ортосун ажыратып берүү үчүн түшкөн аят дейт. Бисмилла түшкөндө биз Фатиха менен Бакаранын айырмасын билдик. Бакара менен Али Имран, Нисанын айырмасын билдик деп айтат. Куран. Демек Курандагы эң үмүт бере турган аят бул Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, ырайымдуу Алла Таала менен деп атат. Калган экөөсү после азаны. Курандагы эң үмүт берген аяттарды айтып бериңизчи. Биринчисин айттык, бул Бисмиллахир-рахманир-рахим дедик. Анда көп нерселер бар, эми азыр убакыттар болуп атат. Экинчи аят бул жанагы аят болот. Инналлазина қалу раббуналлаху сумма истақаму. Бирок жөн эле кургулай үмүт кылбаш керек. Адам себебин аткарып туруп үмүт арта турган болсо, Кудайымдын сыйлыгы болот. Пендеден аракет, Кудайдан берекет деген маселе бар. Инналлазина қалу раббуналлах. Бизден жаратуучубуз Аллах деп иман келтирип, сумма истақаму кийин шариатка түлкү сымал тийип качпай бекем турса, татаназзалу алейхимул малаика. Аларга өлүм алдында периштелер түшөт. Суук кебете менен эмес, эң жакшы, жакын көркөмдө жумшак периштелер түшөт дагы, жумшактар изде сүйлөшөт. Алла тахафу, коркпогула деп. Алдыдагы могул өлүмдөн, кабыр жашоосунан, кыяматтагы оор абалдан, тозоктон коркпогула. Вала тахсану, кыжаалат болбогула. Хузн, кыжаалат болбогула. Эмнеден? Тафсир ээлери Имам Табари, Ибн Касир чоң-чоң алдыр айтат. Артыңардагы бала чакыңар, байлыгыңар, ата-энеңер, аялыңар, бала чакыңардан кыжаалат болбогула. Ва абширу бил жаннати аллати кунтум туадун. Аллах Таала Куран-ы Каримде жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уада кылгандай бейиш менен сүйүнчүлөнгөлө деп жанын алуудан алдын бейиштеги ордун көрсөтүп туруп анан момундардын жанын алат. Нахну аулияукум фил хаятуд дуnya ва фил ахира. Биз периштелер бул дүйнөңөрдө дагы, кабырда дагы, акыретте дагы биз силердин жакыныңар болобуз. Кабырда да силерди жалгыз калтырбайбыз. Сурнай тартып тирилгенде дагы бирге ошо бейишке коштоп киребиз силерди. Кудайдын ызын уруксаты, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шафааты менен. Валакум фиха ма таштахи анфусукум. Силер үчүн бейишке Алланын мээрими менен киргенде көңүлүңөр, нафсыңар эмнени кааласа жакшылыкты, ошол жакшылыктын баардыгы ишке ашат. Валакум фиха ма таддаун. Ар бир каалаган силер эңсеген нерселер ишке ашат. Нузулан мин гуфур рахим. Бул мээримдүү, ырайымдуу Алла Тааланын силерге көрсөткөн сыйы дейт. Бул экинчи үмүт бере турган аят. Үчүнчү үмүт бере турган бул өтө таасым аят. Кул, Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтып атат: "Я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu min rahmatillah." Өздөрү күнөө кылып, тобо кылбай, арт-артынан күнөө кылган, нафсилерине ысырап кылган, күнөөдө ысырап кылган пенделерим айтып эскерткен. Ошондой болсо дагы пенделерим деп атат. Ошондой күнөөкөр пенделерим айтып эскерткен, Кудайдын мээриминен күдөр үзбөгүлө деген. Кудайдын тобо эшиги ачык. Өлүп калбасаңар эле өлүм келгенче, күн батыштан чыгып калбаса эле тобонун эшиги ачык. Канчалык күнөө кылбагыла, канчалык денеңизди сатып кетпеңиз. Канчалык аракерчиликке берип кетпеңиз. Канчалык бандитчилик, рекетчилик кылбаңыз. Канчалык кыянат ишке, жаман күнөө ишке, бетбак ишке барбаңыз. Кудайдын тобо эшиги ачык, келгиле. Кудайдын мээриминен күдөр үзбөсүн. Инналлаха яғфиру зунуба жамиа. Аятынан Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирет дейт. Имам Табаридин Маалимут Танзил деген чоң тафсири бар, алгачкы тафсир. Ошол жерде ушул аят тукканда Кудай бардык күнөөлөрдү кечирет дегенде бир сахаба келип: "Амма юшрику билла." Кудайга ширк кошкон адамды дагыбы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи 3 жолу сураганда дон чыккан эмес. Ширк кошкон адамды да кечиреби? Бул аятта бардык күнөөнү кечирет деп атпайбы дегенде 3 жолу суроосуна жооп бербей, 4-сүндө "Амма мен ашрака фала." Ким Кудайга ширк кошсо, ширк ишин аткарса аны кечирбейт деген.
Innahu huval gafurur rahim. Huval gafurur rahim, Allah Taala bardıq günahlardı keçiret deydi. Şirikten başkasına. Demek siz soragan Kur'an-ı Kerimdeki ümit bere turgan uşul 3 jöngü men ayttık, biroq ümit amal menen, toora işenim menen, toora jaşоо menen birge bolmakçı.